Assalamu alaikum urmatlı görücüler. Kandayсыздар, amansыздарбы, сак саламатсыздарбы? Sandan sapatqa ötүүчүлөр, koy sүйүүчүлөр. Kutmandуу күнүңүздөр менен. Бүгүн биз сиздерге ушундай күн ысык мезгилде ысык койлорду көрсөтөбүз туугандар. Таза арашан койлор. Буюрса биз Чүй облусунун Сокулук районундагы национальный айылындабыз туугандар. Сокулуктун төмөн жагында. Нак арашан койлор бар экен. Кээ бирлери чипированный. Kulaklarında turat, gördüңүздөрбү? Ушундай арашан койлорун көрсөтөбүз. Биз кимде дебейсиздер? Биздин илгертен бери кара койлорду кармап, кийин кисар кармап, аягында арашанга келип токтогон Мырзабек деген агабыздын жарашаны болот. Ошол агабыз бүгүн коробусундагы бардык койлор сатыкка коюптур буюрса. Ушундай сатайын дедим эле дейт. Эми ортомчудан эмес, дыйкандан кой издегендер болсо, эми келиңиздер. Мырзабек мынау арашан көткөнүңүзгө канча жыл болуп калды? Буюрса. Мен негизи кой кармаганыма көп жыл болду. Бирок мына арашан баштаган 8 жылдан өттү да. 8 жыл. 8 жылга чейин мен түшүнбөй эле кисарларды кармай жүрө бердим. Үйүнө келгенден кийин базарга алып чыгып, мында базардан көрүп туруп меники бою мындай болбойт деп таң калып. Булар кандай десем, булар да кисар десем, жок булар арашан деп şeyden bir okuyun unutkan da. Ana kızı gitti. Anan kızı. Hayranan kızı arasınlardı. Uşular oşu. Ciydiniz. Satı başladım. Mırзабек. Бул эми арашандар азмыналар кичинекейле көрүнүшү мүмкүн. Баары чоң болгон ушундай көрүнүп атат да. Бир-эки чарба кой кошуп коюшуңуз керек эле да, ошондо билинет эле чоңдугучу. Булар барды 1 жаштагы токтулар да. Токтулар, Барды токтулар. Мырзабек. Кочкор көрөлөк булар. Кочкор көрөлөк ба? Yerде 2 гана козулуу кой бар. 2 гана козулуу кой экен. 4 тиш. 4 тиштер. Бирөө 4 тиш, бирөө 2 тиш. Ал да жаш экен да? Жаш алар биринчи козулар да, мына. Мына чекедеги козду менен кетет. Мына кой, мына. Мына кой. 4 тишпи ушул? 4 тиш ушул. Ал муну бир кара коюңуз бар экен, а? Жок, бул кара койдун козу жок. Козу жок. Токтуу ал. Бул да 4 тиш болду. 4 тиш болуптур. Мен бир-эки суроо жерден тактап өтөйүн дедим. Сиз эми короодогу бардык нерсеңизди сатып атыпсыз. Az ayağında koçkorlardı görüyoruz. Anan bir koçkordu көрсөтпөй koyalım dedik. Al öte güçlü koçkor eken. Kımmat eken al. Öte kımmat koçkor izleyenler bolsa, kıyın koçkor izleyenler bolsa al жакшы сүйлөшө бересиздер. Негизи мына арашан боюнча бир-эки кеп кылайын. Экөөбүз деле негизи бир жактан болобуз. Анан ошо бир жакты туугандар баасын укканда чачый берет да. Биз да убада кисар кармап келгенбиз. Сиз дагы кара койлорду кармап келипсиз. Бакын неге кымбат деп менден сурай беришет да. Мен дагы сиз экөө жердеш катары, сиз дагы түштүк тарапта жашап келип, бул жака келип анан арашан көткөн адамсыз да. Ушундай бааны биринчи психологически кантип көтөрдүңүз дегеним да. Мен дагы башта ошо кисарды алып жүрүп, менде ушундай случайлар көп болду да базардачы. Ошол бир арзуган 500 сом, 1000 сомго тартышам деп, мен жакшы койлорду кетирип койгон күндөрүм болгон да, кийин ошондо өзүм ичим ачышып. Ошолорду кайра кийин ошондой койлорду жетпей жүрүп, тандап ошолорду алдым. Айырмачылыгын билгенден кийин ошо азыр эми бул койлордун айырмачылыгына келгенде, илгери 500 сом, 1000 сомго тартышат болсок, азыр 5000, 6000 сом деле урул ойной алат экен да мындай жердечи. Жерде баягы сандан сапатка өтүш деген ушундан экен да. Койлор, Койлор. Айырмачылыгы чоң болот экен да бу жердечи. Жөнөкөйүн алганда арашан менен кисардын айырмасы ат менен төөдөй эле билинип турат да. Башта мен ошо кисар кармаганда кисардын бойлору ушундай болсо дагы эмне жогондуктарында жоон болсо дагы бойлору мындан бийик болчу эмес эле да. Булар токтулар да. Токтулар, Булар акы туугандан кийин денеси союлуп дагы чоң көрүнүп кетет да. 2 жаштан өткөндөн кийин дагы жоонорот да. Мына токтулар, машалла. Мен буларды эми сиз сатам деп атасыз, бар коюңуз ушул экен. Ama o жақта мына қошқорлар тұрады туғандар. Ол жақта қиын қошқор бар арасында, тағы басын салып тұрады. Bu жақта қозылы қой, чоң қойлар, қозылар менен жаш қозылар мен алар эми қымбат қойлар екен туғандар. Ал жағын өзіңіздер келіп көресіздер. Бұл жақта мына қойларыңыз көрініп тұрады. Қандай эми? Негизи эми айырмасында өзүңүз да бир аз токтолдуңуз да. Өзүңүз да түштүктө кара койлорду кармагансыздар мурун, туурабы? Кара койлорду кармап жүрдүм. Андан кийин бияга келгенде элдер баары кызыл кой, неме болса, кисар окшойт деп башта кисарды билчелем да. Анан кисар кармай баштадым. Бирок кисар
менен карагой менен арашан менен мында салыштырганда тигилерди буларды бир багып алган киши ал карагойду баккызы келбейт да. Карагойду даже гисарды кошкузу келбейт да. Азынан айырмасы билинип калат да. Мен баягы жаңы баштоочулар үчүн баасы бар болуп атат да. Мен эми комментарийден карап атам да. Могу Талас, Көл, айрыкча мынагу Токтогул, Чүй тарапта булардын баалары мындай 1000 доллар, 2000 доллар десе мындай таң калбайт да. Көп да мындай. Анан ушу мен өзү жакты туугандарым эле баягы 1000 долларлык койлорду тартып чыгарсаң өтө кымбат 1000 долларга ат аласың депчи, бээ аласың деп. Ошо бээнин баласын 30 миңге сатат, мунун коосун деле 30-40 миңге сатат. Эмне айырма бар дейм? Бээ караган оңойбу же кой караган оңойбу деген суроо да. Ошон үчүн койлоруңуз эми бул жерде токтулар бар экен, 2 кой бар экен козулуу. Анан мына жаш козулар кандай козулар? Бу козуларды айтыңчы, жаш козулар боюнча арасында жүргөн. Козулардын энелери тоодо да. Энелери тоодо? Мына жаш козулардын ба? Берде ошо 2 койдун козусу бар да. Мына аркада кара койдун астында кыз кой турат. Мына кой. Ошонун козусу алдындагы. Мына экен. Анан ошонун нарагында турган токтунун козусу. Бурул да? Жок. Наркы кара койдун нар жагында турат. Башынын ары жагында турган. Куйругу көрүндү. Көк краскасы бар. Ооба, мына. Ошонун козусу нар артындагы. Артындагы эмес экен. Тетиги ак куйрук козунун ары жагында кой. Мына козу, Мына козу. Шарпейдин небересі. Шарпейдин небересі. Шарпейдин баласынан качканбы, ушул, Мына мордалары башкача экен, мына. Мен өзүм буну Гарбаноз. жаңы туулганда алгам да буну. Шарпейдин небересі. Быйыл алдым мен. Быйыл алдыңыз. Бирок линия деп бекерин айтпайт экен, Куйруктары, буттары, бели сапаттуу нерсе баары сапаттуу экен да. Акырын эми бааларына да келе берейли. Негизи эң арзаны канча болот, эң кымбаты канча болот? Музейге бир бизге маалымат бериңчи. Мисалы, жаш ургачы козуларды канчадан бересиз мына мындай козуларды? Ушулар канчадан башталат негизи мына ечип кетип аткандар? Эң эле ылдыйы 20 миңден жогору да. 20дан башталат экен да? 20дан башталат. Буйруса. Андан жогору токтуларды, булардын баалары эми 1000 доллардан 100 миңге чейин, 100 миң тегерегинде жанагы ичинде элитный чипирунуйлар бар, алар андан да жогору болуп кетет. Эми основной ушу 1000 доллардан болот да токтуларчы. Эң кымбат 100 миңге чейин барышы мүмкүн экен да. Ооба. Туугандар. 50 миң, 40 миңдиктер да барбы? 50 миң, 40 миңдиктер да бар экен туугандар. Мына кара, бир аз бурый, кызыл койлор бар экен да. Негизи сапатына жараша баасы экен да, же баасына жараша сапаты болот экен. Мурзага булар өзүңүз Ооба, мына токтулар мен өзүмдүн койлорум балдары. Бу жерден ошо 1-2 токту бар, базардан келген. Калганы бүт эле өзүмдүн коюм балдарына. Туугандар, азыр чак түш. Ушунчалык күн ысык, мына менден тер агып атат көлөкөдө туруп. Ушунчалык күн ысык болуп атат. Буйруса келиңиздер, башын көтөрүп турганда көрөсүздөр азыр. Мына кеткен козулардын кулактарын көрдүңүздөр мына. Адам колунун шапалагандан да чоң экен ушулар. Ушундай койлор экен дейм. Нак мына дыйкан. Дыйкандын короосундабыз. Токтулар семиз. Баасына жараша сапат болот же сапатына жараша баасы болот деди. Ушу койлор экен туугандар ысыкта. Сандан сапат котуңуздар. Мына кой көбөйтөм, сапат котөм дегендер. Мына коз мына адам колунда эле жаман чоң экен кулактары. Машалла. Туугандар, бул жерде ушу токтулар, бул жерде кочкорлор бар. Ошол тараптар идеал кой издегендер, мындайча айтканда арашандын зорун издегендер, мына келе бериңиздер туугандар. Арашан издегендерчи мына турат го могул жактарда. Козулар менен жатат. Өзү арашанды кантип тандаганда өзүнүн арашан отур билесиздер. Ошол койлор келип өзүңүздөр тандай бериңиздер ушул жактарданчы. Эми баягы акчасы кыйын арашан койлор билесиздер, короодон көрүп, баары ошол мезгилде гана сатылып алынат. Мына жерде 2 кочкор бар экен сатыла турган. 2 кочкор. Кочкор издесеңиздер, мына кочкорлорду карап көрүңүздөр. Мына Гулливердин линиясынан экен тиш бузалек коз кочкор. Бул болсо Афган менен арашандын аралаш экен. Бул 4 тиш, 6 тиш. 6 тиш. 6 тиш кочкор экен. Кеңчи мурзайга жакыныраак келиңиз. Параметри кандай мына чоң кочкордун параметри? Чоң кочкордуку 96 болчу да. Азыр билбейм тартып элекпизди. Сизден болду кийин тартып туруп данын айтып коет. Мына кичинекейчи, кичинекей. Кичинекей дагы 90дон жогору. Кичинекей дагы 90дон жогору экен туугандар.
Мындай Гүлвердин линиясынан экен. Машалла. Мына кочкор издегендер болсо, мына ушундай туугандар. Бер айдайын мен. Сыртка чыксын чыганы. Кош. Музего бул канчадан бересиң бу кочкорлорду? Кайсы кымбатыраак, кайсы арзаныраак? Мен азыр экөөнүн тең 80ден сурап атам да. 80 миң сомдон, а? Ооба. 80 миң сомдон. Эми сатылып аткан нерсени өтө эле кымбат айтып бергандан кийин. Жакшы сурадыңыз. Мугараңыз 80. Башта мен буларды базарга да алып чыккам бир жолу. Бизден деп сурагам да базарданчы. Ошо менен баазы келише албай сатылган эмес. Мындан бир айдан өтүп калды калай баштаган. Бул тиш жар элек, а, точно кичинекей? Наркы тиш жар элек. Белки 60 болду быйыл. Неме 2,5 жаш ба? 2,5-3 жашка кетти да. Бак 6 тишин эртерээк сайып кой, 2,5 жашында эле сайып койт, көпчүлүгү. 2 жаштан өткөндө сайып койт. Наркынкы куйругу дагы бойда жакшы. Нарк кичинекей күчтүү экен. Машалла. Линиясы да бар экен да. Бул баягы көлөкөдө кочкорлор көлөкөдөн чыкпайт экен да? Ооба, булар көлөкө. Мал көлөкөдөн чыкпай тура берсе, темный болуп кетет дейт го. Свет. Карара түшөт, а? Күнгө чыгып бизде саргаятын. Могул светло рыжий экен, негизи көлөкөгө киргенде кара көрүнүп атпайбы? Көлөкөдө тура берсе кара болуп калат тугандар. Бултур коюлганда бу менен тиги бир Кораблевский линия бар, бултур коюлган. Анын Кораблевский линиясы кетти сатылып. Бул экөөнөн түшкөн козулар бар да. Корого келсеңиздер көрө бересиздер тугандар. Бул жакта көп нерсе бар экен. Келип көрө бересиздер. Анда чалыңыздар.